Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз студиябызга врач, психолог, ошондой эле блогер Айнура Сагынбаеваны чакырып отурабыз. Неге десеңиздер, акыркы учурдагы социалдык желиде чуу жараткан окуя боюнча Айнура же 15-демин, 16-дамын, 18-демин, 20-дамын. Короче, кыздарга барсам болобу, зына деп айтат, күнөө деп айтат, эмне кылам, дрочить этсем, мастурбация кылсамбы, күнөөбү деген суроо мындай келет да. азыр өз оозунан эмне болуп окуя ызы чуу жаралды билели. Айнура айым, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Негизи эле ошол чуунун башы эмнеден башталды, өз оозуңуздан уксак Бул чууда көп нерсе бар экен да. Азыр эметсем, бул төшөк маселеси тууралуу посттору, дин тууралуу посттору мышыгып, биринин башын бирине улап кетет. Бул эмнеден башталды? ТикТокко мага суроо келди. Айнура же, мен жолдошума измена кылып атам, башка эркек менен. Анан ошодон чыга албай атам, эмне кылам депчи. Анан мен видео тарттым. Видео тартканда ойнош деген бул ойнош. Эч качан жолдошуңарга ойношту теңелбегиле жана алмаштырбагыла. Сүйүү бул гормондор, ал өтүп кетет деп өзүм түшүндүрмөмдү бердим. Анан бир аздан кийин карасам, комментарийде жалаң эркектерден таш бараң кылыш керек, өлтүрүш керек, этиш керек, житириш керек, Куранда өлтүрүш керек мындай аялды. Анан дагы бир-эки пост чыгардым, андай болбойт, мындай десем, андан бешпетер. Жок, Куранда ошондо сен Куран менен ойноп атасың, мындай аялды өлтүрүш керек деген болду. Мен буга чейин ичиме көп нерсе, айтчу нерсем топтолуп келаткан да. Мен 4 жылдан бери айымдар менен иштейм. 4 жылдан бери иштеп атып, кандай гана каттарды алган жокмун. Менде иштеп аткан айымдарда кандай гана окуяларды, менде окуп аткан айымдарда кандай гана окуяларды уккан жокмун. Жолук кий деп кыйнап атат. Жолдоштор. Ооба, жолдоштору. Сен жолук кийбесең, сен мисалы кийир, ыймансыз аялсың. Жолук кийсең, сен ыймандуусуң деп. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Даватка кетип калып, мисалы, 2 аялын тең чыштап, бир эмес 2-өнү, 3-өнү үйлөнөт дагы, бир эмес 2-3 аялды балдар менен чыштап туруп, ачка даватка кетип 3-4 ай жок. Ачка балдар, аялдар. Анан туруп Айнура же, экинчи аял алам деп кыйнап атат. Мени макул болосуң деп кыйнап атат. Мен кетип калууга шартым жок, акчам жок, мүмкүнчүлүгүм жок деп. Эми ушунун баары топтолуп келет да. Иштебеген адамга, аны укпаган адамга, бул эмне туруп эле ошо сен маны көтөрүп калды деп көрүнүшү мүмкүн. Ошонун баары мээңе топтолуп келип, эмоцияларың да топтолуп келип, анан бах этип жарылды да. Жарылдым мен, чын эле жарылдым. Токтоно албай калдым, жарылып. Чындап айтканда мен бул нерселердин баары азыр динге каршы чыгып атасың. Мен динге каршы эмес, мен өзүм мусулманмын, кантип мен динге каршы болоюм? Муфтият мисалы айттыбы, жап, өчүр деп. Мен өчүрдүм, анткени мен баш ийем. Мен аларга байшы ишим керек. Анан бул жерде динге эмес, диндеги туура эмес адамдарга, туура эмес жана багытта сүйлөп аткан, элди туура эмес жака үгүттөп аткан адамдарга болчу мен жанагы эмне айтсам, төңкөрүш жасаганым. Анан муфтияттагы аны айтууга мен мисалы муфтият түшүнөм, аргасыз болду. Сагынбаеванын видеолору тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирүү тараткан. Айнура Сагынбаева аттуу интернет колдонуучунун дини багытта айткан пикирлери ислам динин ачык бурмалоого жатат. Анын коомдун өзгөчө жаш өспүрүмдөрдүн адеп ахалакка баалуулугуна каршы билдирген ойлору таптакыр орунсуз.
Сагынбаеванын ислам эрежелери жана нарык насил нормаларына туура келбеген пикирлери көпчүлүктү чынсыздандырууда. Анткени кээ бир ойлору ыймандан ажыроого алып барат. Эгерде аталган жаран шарият негиздерине жана улуттук наркка сыйбаган субъективдүү ойлорун айтууну токтотпосо, тиешелүү органдарга кайрылууга мажбур болобуз деп жазылат билдирүүдө. Бул жерде мен муфтиятты эч учурда күнөөлөбөйм, ал өзүнүн ишин кылып атат. Мен ошол нерсени ушак катары таратып, ар кайсы соц тармактарга ызылдап, ызычуу тараткан жанагы недоблогер деп коем, пабликтерге. Мисалы мен бирөөнү атабай эле коем. Эң биринчи ошол баштады, ызылдап YouTube каналына чыгарып, тияк бияка чыгарып, бурмалап сөздөрүмдү. Анан мен ага жаздым, өзүнө жаздым. Публикациялар жөнөттүм. Жөнөтсөм мага жооп бербей, таптакыр ноль кылып койду. Эгерде ошо дин боюнча дагы алсак, мейли мен жаңылып атырмын, мейли мен туура эмес сүйлөп атырмын. Жок дегенде мага эжеке келиңиз сүйлөшөлү. Но жериңиз туура эмес. Но жерде мындай, но жерде мындай. Сиз динди билбейт экенсиз, мен сизге түшүндүрүшүм керек деп. Динде деле ошондой да, туурабы? Биринчи ирет түшүндүрүш керек. Муфтият ал түшүндүрүү иштерин кылбайт. Ал деген башкаруучу орган. Болгону гана ошо ушакка реакция берди да. Ошол эле бир аз эме болуп калды. Бул ушак. Бул туура эмес сөз. Караңгы адам өзүнүн деңгээлинде түшүнөт экен баарынча. Анан агрессивдүү дагы мага сен деген эчтеке билбейсиң, сен мындайсың, тигиндейсиң деп жазганда бул динге туура келбейт да. Динде адашып аткан адамды адашкан учурда жол көрсөтүш керек, үйрөтүш керек. Анан мейли мен туура эмес сөздөрдү сүйлөп алсам деле, мен айткан жокмун туура эмес сүйлөдүм деп. Кээ бир жерлеринен ооба мен башкача кылып айтсам болмок. Мисалы күнөө дебей койсом болмок. Болот деп койсом болмок. Анда бул динге тиешеси жок болуп калмак да. Ошо кээ бир сөздөр меники туура эмес болуп калды. Административдик ресурска баш ийем сөзсүз, бирок чындык бойдон калат. Мен оюм өзгөрдү деп деле айтпайм. Болгону гана мен кээ бир нерселерди туура эмес сүйлөдүм. Ошол нерсе. Анан экинчиден, мисалы дин жөнүндө сүйлөш үчүн мен дагы Куранды окушум керек. Ошону түшүндүм. Керек болсо таза түзмө-түз арабча жазылган окушум керек. Анткени мен ошо чынды билгим келип атат да. Мен изденем. Биз врачтар, биз көбүнчө мындай доказательная наука деп коет. Өзүбүз түшүнмөйүнчө, ошол жерде касып өзүбүз түшүнмөйүнчө мындай көп нерсеге ишене бербейбиз да. Врач катары, мисалы мен иликтөө жүргүздүм да, сексологияны окудум, аябай көп китеп окудум, ошону түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Ошол жерде, мисалы азыр айтып атпайбы, Куранда жанагындай үйлөнгөнгө чейин таза болуш керек, төшөккө барбаш керек. Эркек дагы, аял дагы. Ооба, аялдыкын мен колдойм. Эркектикин мен ошо мисалы азыр муфтият көрүп атса же ошо бизде дин башкармалыгы көрүп атса, ошол маселени караштырып бергенин суранам да. Анткени мен сексолог катары бир чоң көйгөйдү байкадым. Эгерде мына сексуалдык конституция ар кандай типтеги болот. Кээ бирөө чыдап жүрө берет, спортко барат, тигинтет, мынтет, машыгат. Кээ бирөөнүкү темпераменти өтө күчтүү, чыдабайт. Ошондо балада агрессия пайда болот. Ал бала зомбулукка да барышы мүмкүн. Менин сөзүмдү мисалы, ой бул барып кыздарды зордуктасын деп айтып, тескерисинче мен эгерде ошону чыгарбаса, бала зомбулукка барат деп айттым да. Аны мындай жөнөкөй адам түшүнбөйт. Анан экинчиси, мага көп адамдар кайрылат. Эркектер кайрылат. Айнур эже, меники ошо төшөк маселеси өтө оор болуп атат. Потенция менен көп көйгөйлөр болуп атат. Эгерде анатомияны карасак, мен анатомиядан айтып берейин. Ал жерде булчуң бар, ал жерде кан тамырлар бар. Анан ошо кан тамырлар иштеп турбаса, бир убактан кийин алар ичкерип кетет. Анан ошол булчуң иштеп турбаса, жукарып кетет. Ошол себептен кийин потенция менен маселе жаралышы мүмкүн дедим. Анан ошол потенция менен маселе жаралгандан кийин элестеткеле, эркек өзүн эркек экенин ошол аркылуу сезет. Бул эркектин психологиясы. Жарабай калса мен эркек эмесмин деп өзүн жеп баштайт. Анан өзүн жеп баштагандан кийин аялына чыгарат. Зомбулук болот, сабайт, агрессия кылат, жана башка нерселер. Мындай ойлоп көргөндө биринчи эмнеден башталат? Биринчи ошол өспүрүм бала каяка энергиясын, сексуалдуу энергиясын каяка жоготорун билбегендиктен. Ошон үчүн эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгерде бул мүмкүн болсо, ошо биздин диний башкармалыгыбыз ошол нерсени караса,
мына мисалы мастурбацияга тыюу салынат экен динде. Жанагы сиз айткандай жарандык нике болобу, эмне болобу, үйлөнгөнгө чейин төшөккө катнашка тыюу салынат экен. А жаш балдар эмне кылыш керек анда? Ошону карап, дин жактан дагы туура түшүндүрмө берсе, балким башка жолдору бар. Куранды жакшы изилдесе, балким башка мындай чечүү жолдору бар. Ошол. А мен болсо врач катары гана өзүм позициямды айттым. Мындай да, мен мисалы гүлдөрдү өстүрөм. Анан баары эле мага солуган гүлдөр менен келип атат да. А мен эмне деп айтам? Суу койгула деп айтам. Туура, суу койгула жигиттер. Анан кантип кыласыңар, эмне кыласыңар? Балким мен ажырашкандарга айтып аткандырмын. Мен аны дальше ойлогон жокмун. Проблема бар деп айттым. Айнур айым, анан ушул окуядан кийин эки жаатка бөлүнүп калды коомчулук. Айрымдар сизди колдосо, айрымдары муфтияттын оюн колдоп, мындай эки ажырым болуп атат десем болот да. Мисалы мага көп жолукчан тааныштарым, кыздарым жазып, Айнур эже, биз сизди колдойбуз, сиз дайыма айымдарды коргоп жүргөнсүз, сизди туура эмес түшүнүп алыш. Чын эле, чындап айтканда, кээ бир жерден ооба туура эмес сүйлөп алсам, бирок көбүнчө ирет менин позициям чындыкта. Чындык. Кээ бир жерден балким мындай бурмалап дагы кетти маалымат. Эл бөлүнбөш керек биринчиден. Бөлүнбөш керек эч учурда. Экинчиден, диндеги мисалы мен ошо өзгөчө диний башкармалыгына кайрылуумда, ошо азыр диндеги болуп аткан аялдарга карата болуп аткан негизи эле агрессияга жооп бербешибиз керек. Өтө агрессивдүү болуп кетти. Өтө көп агрессия болуп кетти. Ошону токтотуш керек. Сунуштайм да эми, албетте мен колуман келбейт. Анан элиме эмне деп айтам? Билим алгыла, бүт жактан билим алгыла. Мисалы мен динден деле билим алам деп атам. Мен жок деген жок. Ушул маселеден кийин ушундай жыйынтыкка Мен билим алам. келдиңизби? Мен дагы мынтип ойлодум да, бул маселеге Кудай мени жөндөн эле алып келген жок. Оозума салды да ошол нерсеничи айткын деп. Демек, ошо Куранды оку, ошону иликте, элге чындыкты айт, элге жеткир деп айтып атат. Демек, мен Куранды окушум керек экен деп мен өзүмө жыйынтык чыгардым. Айнур айым, буга чейин да айтып калдыңыз, ошо муфтиятка мен өзүм суроолорум бар эле, билдирүүлөрүм, сунуштарым бар эле депчи. Ошол сунуштарга кезекти берели. Кандай сунуштар? Анткени бул студияга дагы биз муфтияттан да өкүлчүлүктү чакырганга аракет кылдык, бирок алар келе албайбыз деген өздөрүнүн жоопторун беришти. Биринчиден, мен ошо ислам азыркы учурда ислам дини туруп келаткан, катуу туруп келаткан мезгилде ислам дининдеги агрессивдүү жаштар, билим албаган жаштар тууралуу суроо берейин дедим элем. Мисалы мага ошентип жазып атышат, сен малсың, сен эшексиң, сен тигиндейсиң, мындайсың депчи. Ошолорго ошол турабы мисалы динде? Мен ошол суроону берейин деп аткам да. Ошондой нерсени жаштарга түшүндүрмө берип кетсе болобу. Диндеги адам сөкпөш керек, диндеги адам жаман жазбаш керек. Диндеги адамдын оозунан чыккан сөз балдай болуш керек. Диндеги адам момун болуш керек деген нерселерди түшүндүрмө берсе болобу жаштарга. Экинчиден, биринчи ирет медреселерде мисалы светтик билимдерди берилбейт экен. Мен ошону да байкадым. Азыр ошо медреседе бир илимпоз, диний айым ошол маселени көтөрүп чыгыптыр, фамилиясын жаттап алган жокмун. Светтик билим алмайынча динди ар бирөө өзүнүн деңгээлинде түшүнөт экен. 0 деңгээл болсо, ошо 0 деңгээлин алат экен да. Бул болбойт, мен айтканым мен сага ушуну эскертүүгө милдеттүүмүн дегенди гана жаттап калат экен. Ыйык таза нерсесин албайт экен. Ошон үчүн ошондой сабактарды киргизсе болобу? Медреселерге. Уюмдар болуп атат, аялдарды чогултуп билим берип, эркектерди чогултуп билим берип, ошонун ичине дагы илим сабактарды, психология сабактарын киргизсе болобу? Бул экинчи суроо. Анан ошол эле прививкаларга каршы, эмдөөлөргө каршы дагы нерселер болуп атат. Мен врач катары аябай мындай сос сигналды урам да. Мен ошол жерди дагы көп ойлоном. Молдокелер, медицинаны билбеген молдокелер ошону айтып атышат да. Ошол нерсени дагы муфтият көзөмөлдөй алабы? Өзүнүн бир мындай эмесин бере алабы? Эгерде мен врач катары эмнени түшүнүп атам? Эгерде азыр эмдөөлөр токтосо,
бир 5-10 жылда бизде көр, чума жана башка инфекциялар пайда болот. Бул ковид деле далилдеди. Анан азыркы мында биздин айтып атпаймынбы, жолук кийсең ыймандуусуң, жолук кийбесең сен ыймандуу эмессиң деп. Кээде мындайда мага дагы мындай терс карашат да. Бул деген мындай кийинет деп. Биз светтик өлкөдө жашагандан кийин бири-бирибизди түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Мен көп эле айтам, жолукчан айымдар, жолукчан эмес айымдар бири-бирибизди мындай кабыл алышыбыз керек. Колдой билишибиз керек. Мына ой бул чачым деп жайылып алып жүрүптүр. Ой бул деген мындай жүрүптүр. Биринчи ирет бири-бирибизди кабыл алышыбыз керек. Башка бири-бирибиздин көз карашыбызды кабыл алышыбыз керек. Анан биринчи ирет диний атрибутика эмес, жүрөктө ыйман. Мисалы мен кечээ муфтийдин сүрөтүн биринчи жолу көрдүм. Жашынакай экен, кичинекей сакалы бар, аябай тыкан кийинген, светтик эле киши экен мындай карасачы. Эмне үчүн азыр сакал мындай койгон кишилер жүрөт? Кийир, өзүн карабаган. Мисалы ошол эле жашынакай кыргызча көйнөктөрүбүз бар, же светтик көйнөктү деле кийип, бирок үстүнө мейли жолук салынсын, бирок ошол биздин өлкөгө, биздин этикага жараша кийинсе, аны муфтият гана айта алат. Мен киммин антип айтышты. Курандан изилдесин, карасын, анан ошол нерсени айтсын, кыргызча кийингиле десе, сонда Чубакажы деле ошентип айтпады эле. Силер жашаган өлкөнүн кийимин кийишиңер керек, силер ошол коомду сыйлашыңар керек деп айткан. Туурабы? Ошол нерсе ойлондурат. Ошо анан сексология тууралуу дагы нерсе. Сексология бул медициналык илим. Бул кадимкидей эле илим. Адамдын психологиясы бул аябай мындай назик нерсе да. Өтө назик нерсе. Мисалы, бул болбойт, бул болот деп айтылып атпайбы? Ошону дагы медицина менен дал келеби, келбейби ошондо бир карап койсо да. Ошо медицина менен дал келтирип, туура жол көрсөтүп, ошо мисалы диндеги балдарга жана кийинки муундардын келечегине зыян келбегендей болсо. Медицина бөлөкчө айтат, дин бөлөкчө айтат. Бул азыркы нерсе бул эмнеден улам чыкты? Мен эле айтып койгондонбу? Жок. Коомдо бышып келаткан нерсе бомба болуп жарылды. Суроо талап бар. Ооба, суроо талап бар. Аны эмне үчүн экиге бөлүнүп атат? Көп адамдын мен сыяктуу айткысы келген, бирок айта албаган нерсеси болчу. Коркконунан же дагы бирдеме болуп кетет деп. Мен айтып салдым. Же балким уялганынан. Же балким уялганынан. Мен күйүп бышып айтып салдым, анан албетте мен тепки жеп атам. Бирок коомубуздун, Кыргызстаныбыздын өнүгүүсү үчүн мен даярмын тепки жегенге. Чоң рахмат Айнур айым сизге убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге. Биз болсо Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү менен коштошобуз. Кайрадан эфирлер аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.